Мурунку Меккедеги исламды кабыл албагандар, алар мушрик болушкан, атеист болгон. Алар Кудай Тааланы билишкен, танышкан. Алар болгону Алла Таалага сыйынууга келгенде, биз Кудай Таалага түз сыйынбай, ортодогу ортомчуларга, буттарга, айкелдерге сыйынабыз. Алар биздин дуабызды Кудай Таалага жеткирет, анан Алла Таала кабыл кылат деп, ошентип Алла Таалага шерик келтиришкен, ортомчу кылышкан. Алар атеист болгон эмес. Алла Таала Куранда көп жерде айтат. Алардан сурасаң, асман жерди ким жараткан десең, албетте Алла Таала деп айтышат дейт. Алардан силерге рызкын ким берген, өлтүргөн, тирилткен деп сурасаң, албетте деп Алла Таала да жооп беришет деп. Алар билишкен Кудай Тааланы, кадимкидей билишкен. Керек болсо кээ бир ибадаттарды кылышып, ажыл камалдарын аткарып Кудай Таалага сыйынып келишкен. Алардын эң чоң кемчилиги эмне болгон? Алардын эң чоң кемчилиги алар Кудай Таалага түз сыйынышкан эмес. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону жеткирип, аларды ушул нерсеге чакырган. Ошо мушриктерге келип, мушрик деген ошо Алла Таала шерик келтирген кишини мушрик деп айтат. Ошо Алла Таала шерик келтирбегиле, Алла Таалага түз сыйынгыла, силер могу орто жолдогу айкелдерге, бутпарастарга, идалдарга сыйынбагыла. Силер Кудай Тааланын өзүнө сыйынгыла. Силердин могу сыйынып аткан бутуңар, идал, айкелдериңер эч бир пайда бербейт. Булар силер өзүңөрдүн колуңар менен жасап алган нерселер. Бул жөнө бир материалдан жазылган нерсе, эч бир таасири жок булар. Силерге окшогон эле жаратылган махлук нерсе деп пайгамбар ушул нерсеге чакырган, ушул нерсеге күйгөн. Алла Таала ушул нерсеге буйрган аларды. Мага түз сыйынгыла, мага түз ибадатты жумшагыла. Мен бардык кылып аткан ишиңерди билем, бардык айтып аткан сөзүңөрдү угуп турам деп Алла Таала Куранда көп эле айтат го. Мына ошол нерсеге алар мушриктер баш ийбей, ошо ортомчуларга сыйынып кетишкен. Эмне себептен? Ошо бизди ошо Алла Таалага ошо ортомчу болгон нерселер жакындатат. Анткени биз түз жакындай албайбыз. Булар бизге шапаат кыла тургандар деп ушинтип айтышкан да. Азыркы заманда да ошондой бар. Азыр кабырларга, олияларга сыйынган адамдар бар, өзүлөрү мусулман деп айтышып. Эмнеге сыйынып атасыңар десе, ошо мурунку мушриктердей болуп, ошо кабырларга барып сыйынгандар. Булар жакшы адамдар, олия адамдар, бизге шапаат кылат, бизди Алла Таалага жакындатат деп, ошолорго барып сыйынып, ошолорго барып дуа кылып, тилек кылышат. Жалдырап, шыпа тилеп. Мына ошол нерселер мурунку мушрик кылгандарды кээ бир кылган адамдар бар да. Ошондуктан бул нерсени жакшы билип алыш керек. Биздин динибиз таухидке курулган. Биз жалгыз Алла Тааланын өзүнө гана сыйынабыз. Бардык муктаждыкты Алла Тааладан гана сурайбыз. Эч бир ортомчуга биздин динибиз муктаж эмес. Биз түзмө-түз сурайбыз. Керек болсо биз пайгамбарларга да сыйынбайбыз. Пайгамбарларды биз сыйдап, урматтап, аларды ээрчийбиз. Пайгамбарлар ушу мени ээрчип, Кудай Таалага кандай түз сыйынууну үйрөнгүлө деп ошо пайгамбарлар келген. Ошолор үйрөтүп кеткен. Мына момундай ибадат кылсаңар Алла Таала жакшы көрөт. Бул нерсени кылсаңар, бул Алла Таала муну арам кылган, муну жакшы көрбөйт. Алыс болгула, Кудай Таалага түз сыйынгыла. Биз Алла Тааланын элчисибиз. Мына Алла Тааланын мыйзамы бул деп Куранда алып келип пайгамбарыбыз. Башка пайгамбарлар өзүнүн доорунда, өзүнүн китептерин алып келип коомдоруна үйрөтүшкөн. Пайгамбарыбыз да биздин коомго ушул нерсени үйрөткөн. Мына Кудай Тааланын өзүнө сыйынгыла. Кудай Тааланы жалдырап сыйынгыла деп. Ошол себептен пайгамбарыбыз өтө бул нерсеге көңүл бурган. Ушул нерсеге катуу чакырган. Керек болсо өлүм төшөгүндө жатканда да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам еврейлер, христиан жөнүндө айтылганда, ошо кээ бир энебиз айтат да, мен ошо жана Эфиопия жакка бардым, ошол жерде кээ бир адамдар мечиттерге кабырларды киргизип алыптыр, же болбосо айкелдерди коюп алышыптыр дегенде пайгамбарыбыз айтат. Ошо христиан еврейлерге Алла Таала наалат кылсын. Алар пайгамбарлар өлгөн болсо, биз жакшы адамдар өлгөн болсо, ошолордун кабырын мечит кылып алышты. Мындайча айтканда, алардын кабырын сыйынуучу жайга айландырып алышты. Ошого келип ибадат кылышат деп наалат айткан. Көрүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүм төшөгүндө жатса дагы ошентип таухидти сактап, ошол нерсеге көңүл буруп катуу эскертип кеткен. Ошондуктан жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алгач Мекке мушриктерине келип даават кылган кезде кайрылган да баарына. Өзүнүн байкесине, атасы менен бир тууган эжесине кайрылган, өзүнүн кызына кайрылган Фатимене өзгө. Айткан Фатимене өзгөсүнө, Фатима, менден каалаган мал мүлкүңдү сурай бер. Бирок мен Алла Тааланын алдында сага эч нерсени де жардам бере албайм, өзүңдү тозоктон куткар деп. Мына ушинтип бардык бир туугандарына кайрылган. Тозоктон биз кантип куткарабыз? Ошентип Алла Таалага түз сыйынып, ширктен алыс болуп, өзүбүздү куткарабыз. Мына ушул нерсени пайгамбар жеткирейин деп күнү түнү даават кылып өткөн. Адамдарды таухидке чакырган. Таухид деп ушул Кудай Таалага түз сыйынуу, Кудай Тааланы жалгыз деп ишенүү.
Мына ошондо чыныгы мусулман болот, жана мусулман баласы ла илаха иллаллах келмесин чыныгы айткан болуп саналат. Анткени ла илаха иллаллах келменин мааниси эмне? Келменин мааниси Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген мааниси. Кээ бир адамдар мындай которуп коюшат го, Аллах Тааладан башка Кудай жок, же Аллах Тааладан башка жаратуучу жок, же Аллах Тааладан башка жоктон бар кылуучу жок деп коет. Мындай ла илаханын мааниси бул эмес. Мындай чечмелөө бул туура эмес. Албетте жанагындай айтылган сөздөр туура, бирок ушу ла илаханын келмеси ушул маанини айтыш үчүн келген эмес. Ушул маанилер ла илаханын ичине камтылат, бирок негизги мааниси эмес. Негизги мааниси Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген сөз. Ошондуктан ушул сөздү уккан мушриктер, ошол кездеги Меккенин мушриктерди ушу ла илаха иллаллах келмесин айтуудан баш тартышкан. Анткени алар маанисин түшүнүшкөн да. Эгерде алар маанисин түшүнүп анан айтып койгон болсо, демек биз айтып кеттик мааниси Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок деген сөздү. Эгерде алар ошону кабыл алышканда, жанагы сыйынып аткан айкел буттарды ташташмакта. Ошолор маанисин билгендиги үчүн алар баш тартышкан да. Анткени мааниси Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок болуп атат да. Эгерде алар карманышса, жанагы сыйынып аткан буттардын айкелдер ташташ керек эле. Анткени алар сыйынууга татыктуу эмес, жалган нерселер. Ошондуктан алар ушу маанисин билгендиги үчүн текебирленип таштаган эмес. Ошол себептен Аллах Таала айтып атат Куранда, аларга ошо ла илаха иллаллах деп айтылган болсо, текеберинишет деп атат. Биз ушу жинди акын болгон адамдын сөзүнө ишенип, ошол биз сыйынып аткан буттарды таштайбыз депчи. Көрүңүздөрбү? Ошол себептен алар пайгамбардын сөзүн угушуп айткан эмес, кабыл кылган эмес. Анткени алар маанисин түшүнүшкөн. Мына ошондуктан ушул нерсени жакшы билип, элге да даават кылып атканда да ушу ла илаха иллаллах маанисин жакшы түшүндүрүп, жана ушул нерсеге чакырышыбыз керек. Анткени көптөгөн адамдар бар, мусулманмын деп коюп, балким намаз окуш ыктымал. Бирок карасаң бир мазарларга барат, же ыйык жерлерге барат, же көз ачыктарга барып, же арбактарга барып ошолордон жардам сурап коюш ыктымал. Ата бабамдын арбагы колдосун, ошо жакшылык берсин деп. Кээ бир төрөбөй жүргөн эже карандаштарыбыз, апаларыбыз барып тоо ташка барып, Сулайман тоо же башка тоо же Апшыр ата анда мындай деген жерлерге барышып, ошол жерден арбактарга, башка нерселерге жалдырап, жиндерге жалдырап, ошолордон ырыскы сураш ыктымал, балалуу болбой атам, бала бер деп. Мына көрүңүздөр, мунун баары тең эмне? Сыйынууну Кудай Таалага жумшашкан жок. Анткени дуа кылуу бул сыйынуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай. Дуа кылуу бул ибадат деген. Биз тилек кылган бул ибадат. Ошо тилекти биз Кудай Таалага гана кылышыбыз керек. Кудай Тааланын гана өзүнөн сурашыбыз керек. Эгерде кимде ким кайсы бир махлукка жалдырап, бейишке кирис, тозоктон куткар, ырыскымды кең кыл, балелерден сакта, бала бер деп жалдырган болсо, арбак болобу же олия болобу, башка нерсе болобу, тоо таш болобу, бул эмне? Ширк деп аталат. Бул жана ла илаха иллаллах келмесине каршы келет. Ошо анан жанагы ошо Мекке доорундагы мушриктердин кейпин кийип калат. Ошондуктан өтө коркунучтуу маселе. Ошондуктан ла илаха иллаллахны жакшы түшүнүп, ушуга амал кылышыбыз керек, ушуга даават кылышыбыз керек. Адамдардын жүрөгүн бир гана Аллах Таалага бурушубуз керек. Кандай нерсе болбосун, кичинекей нерсе болсо дагы Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Ошон балдарды ошол нерсеге тарбиялашыбыз керек. Биз жүрөгүбүздү мусулмандар бир гана Аллах Таалага байлашыбыз керек. Мына ошондо чыныгы мусулман, чыныгы момун болуп саналат. Мына өзүбүздүн эле динибиздеги Куран китебибизди окуйлучу, урматтуу мусулман бир туугандар. Баштан аяк мына орусчасы да бар, кыргызчасы да бар, ошону окуп ой жүгүртөлү. Ошо Аллах Таала кантип кайрылган ошо адамдарга. Адамдарга канча деген пайгамбарлар жиберген. Ошо пайгамбарлар эмнеге чакырышкан, эмнени айтышкан элдерин. Бул жөнүндө Аллах субхана таала көп айткан Куранда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы хадистер өтө толтура. Ошондуктан өтө сак болушубуз керек бул маселеде. Өзүбүз дагы сактанып, башкаларды дагы сактайлы. Wallahu a'lam.